Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Эгерде мекенчилдер башаламандыкты уюштуруп, Жапаровду бошотууга аракет жасаса, биринчи болуп Атамбаев эмес, Жапаров түрмөдөн чыкмак. 5-октябрдагы окуя кара өзгөй, эл душманы Атамбаевдин пландаган иши. Атамбаев ошол бойдон эле УКМКнын абагында тынч жаткан жок. Ал абакта жөн жатпай, арам оюн жүрөгүндө багып, өзүнүн кылмыштуу планын саатын күтүп, жогорку кеңештин алдыда болчу шайлоосун аякташын күтүп жатты. Атамбаевдин арам ою менен кара ниетин эч ким туйган жок. Бийликтегилер да Атамбаевди камап койдук деген ой менен бир аз жумшарып калышкан болчу. Албетте, жогорку кеңештин шайлоосунан кийин өлкө боюнча сөзсүз нааразы болгон тараптар өз талапкерлерин аян калып чыга турганын эл бір күндөй жакшы билчү. Атамбаев жаралуу арстандай УКМК ийимдеги өз адамдарынан Сегизбаевдей кол балдары болгон жан жоокөрлөрүнө маалыматтарды алып, ошол шайлоодон кийинки жаңжалдуу күндү күтүп, өз тарапташтарына берчүүсүн берип, ошол күнгө даяр болуп тургула деп, алгыр кушту таптагандай даярдап жатты. Жогорку кеңешке болгон шайлоодо Мекеним Кыргызстан биримдик партиялары жалпы шайлоочулардын добуштарын сатып алган алдыңкы орундарга чыгышты. Бул ыплас шайлоого каршы чыккан эл Ала тоо аянтына ташкында баккан суудай жапырт чыгышты. Өлкөдөгү саясий кырдаал курчуп, УКМКнын абагында жаткан Атамбаев күткөндөй болду. Көздөгөн максатына жетип түрмөдөн чыккан Атамбаев, Бабанов жана башка саясатчылар кой ташта тымызын жыйын өткөрүшүп, болгон тарапкерлери менен бирдикте Ала тоо борбордук аянтына чыгышып, көз ачып жумган убакыт ичинде мамлекеттик төңкөрүш жасашты. Мамлекеттик кайтарууда турган номер 1 объекти болгон кыргыз эли үчүн эң ыйыктелген ак үй өрттөлдү. Кылымдарды карытып, жалпы улутубуздун от өчпөс колонтосу, ыйык бешиги болуп келген кыргыз элинин ырыскысы төгүлүп, өлкөнүн эртеңки келечеги ууматы бүдөмүк тартты. Мындай кара өзгөйлүк кыргыз элинин душманы болгон Атамбаев жана анын тарапташтарынын колунан гана келмек. Ак үйүздү өрттөп, дүйнө элдерине шерменде болдук. 5-октябрдагы окуя Атамбаевдин пландаган иши деп айтууга негиз бар. Анткени башалама башталган учурда түрмөдө жаткан Атамбаевдин тарапташтары биринчилерден болуп чыгарып алышканы маалым. Ал ушунча азаптуу күндөрдөн бери ушул күндү күткөн болчу. Эгерде мекенчилдер башаламандыкты уюштуруп, Садыр Жапаровду бошотууга аракет жасаса, биринчи болуп Атамбаев эмес, Жапаров түрмөдөн чыкмак. Ушул көрүнүш эле 5-октябрдагы окуянын чыныгы максаты кайда жатканын ачыктайт. Атамбаев айткандай элдик сот бар. Элдин баары Атамбаевди колдоп чыкпаганын ал түшүнгөн жок. Түрмөдөн чыккан Атамбаев бийлик талашып, Ала тоо аянтына командасын баштап келгенде элден таяк жеп, башын калкалап качканга аргасыз болду. Эгер ошол күнү ситуациясынын жүрүшү Атамбаев пландагандай болгондо, президент Сооронбай Жээнбековду 7-кабаттагы кабинетинен алып түшүшүп, Ала тоо аянтында элдин алдында соттошуп, өз өкүмдөрүн чыгарышмак. Алмазбек Атамбаев табиятынан жүрөгү агарбаган кекчил. Анын жан дүйнөсүндө мамлекеттүүлүк деген ыйык нерсе жок. Мамлекеттин куруучусу эмес, талкалоочусу. Жан дүйнөсү оорукчан адам экенин дагы бир рет көрсөттү. Кой таш окуясы же Атамбаевдин ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүшү китебинен үзүндү. Өзгөртүлгөн мыйзам долбоору. Министрлерди камоого президенттин уруксаты керек эмес. Министрлерди кылмыш жоопкерчилигине тартууга президенттин эмес, башкы прокурордун уруксаты талап кылынат. Мындай норма Министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбооруна киргизилип, экинчи окууга чыгарылды. Демилгени 6-октябрда депутат Алык Карашев алып чыгып парламентте баяндама жасады. Биринчи окууда жазылган министрлерге президенттин макулдугу менен гана кылмыш иш козголот деген норма алып салынды. Мамлекеттик сыйлыгы бар министрлер кабинетинин мүчөсү камакка алына албайт деген норма да жокко чыгарылды. Бирок аларга башкы прокурордун уруксаты менен гана кылмыш иш козголот. Бул дагы министрлерди жакшы коргоо болуп саналат, деди Карашев. Ошондой эле аткаруу бийлигинин ишин президенттик администрация тескей турганын, министрлер кабинетинин төрагасы бир эле учурда президенттик администрацияны да жетектеп калаарын белгиледи. Ошол эле учурда министрлердин орун басарларынын жоопкерчилигин күчөттүк. Өкмөт иш алып барганы үчүн эмес, республикалык бюджетти аткарганы үчүн жогорку кеңештин алдында отчет берет. Эгер канааттандырарлык эмес деп тапса, президент жоопкерчилигин карай алат деген конституциялык норманы киргиздик. Ал эми отчет берүү мөөнөтү 15 марттан 1 майга чейин узарды, деди Карашев. Эске салсак, министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоору июль айында биринчи окууга киргизилип, коомчулуктун сынына кабылган.
Анын ичинде акимдери да президенттин макулдугу менен гана кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушталган. Ал эми Алык Карашев аталган сын пикирлерди эске алуу менен документ өзгөртүлүп экинчи окууга алып келингенин билдирди. Булак Назар Ньюс. Атайын кызмат Камчы Гөлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. УКМК 2021-жылдын 3-октябрында Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү, Казакстандын 1958-жылы туулган ФАГ аттуу жаранын кармашты. Белгилүү болгондой, бул жаран буга чейин Казакстанда банки затын сактоо, тоноочулук жана уюшкан кылмыштуу топ түзүү беренелери менен бир нече жолу соттолгон. Андан сырткары ал кымбат баалуу унааларды Казакстан, Кыргызстан жана КМШнын башка мамлекеттеринен уурдоо багытын көзөмөлдөп турган. ФАК учурда УКМКнын тергөө абагына киргизилип, Кыргызстандагы башка кылмыштарга катыштыгы бар же жоктугу текшерилип жатат. Булак Бишкек 24 чекит KG. Анжелика Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. $30,000 акча. 5-6 октябрдагы окуяларды баяндаган Адилет телесериалы КТРКнын эфиринен алынды. Бул туурасында ырчы Анжелика билдирип, сериалды эфирден алуунун себеби белгисиз экенин жазды. Ал өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. 24 сериядан турган элди мыйзамга баш ийүүгө үндөгөн сериалыбыз эфирден белгисиз себептер менен алынды. Себептерин билгибиз келет. Эл үчүн иштеген режиссерлордун ишин баалап коюуңузду өтүнөм. Уят сөздөр менен тартылган комедия жанрындагы милицияны шылдыңдаган тасмаларга эскертүү берилсе туура болмок. Бирок биздин максат милициянын аброюн көтөрүү эле. Ушундай иштер болуп жатканын кимге айтарыбызды, даттанарыбызды билбей отурабыз. Азыр биз жаштар элди маданиятка чакырып, элдин ичиндеги көйгөйлөрдү жакшы мисал мотивация менен гана чече алабыз. Башка өлкөлөрдө ээн баштар менен күрөшүү үстүндө ажоолору тасмаларды буйрутма кылып, мамлекеттик кызматкерлердин аброюн көтөртүп келишет. Биз миң эшикти каккыладык, бир дагы патриот таппадык. Баары акча таппасаңар эмне кыласыңар, милицияны мактап тартып дегенине карабастан аягына чыктык. Кайдан жаман милиция пайда болот? Аны кандай жеп жутарлар жаратат? Баары эле сатылып кеткен эмес. Ачуучундук, кыйынчылыктар, кызмат өтөп жатып курман болгондор тууралуу сериал. Бир тамчы дагы милицияга болгон терс пикир жок. Бир ай мурун Ички иштер министри орун басары болуп тасманы көрсөтүп, колдоо сурап чыкканбыз. Анда болгону жаңы имаратты кошкула деген сөз болгон. Бир жыл мурун сериал тартып жатканда жок имараттарды азыр сериалга кошушубуз үчүн канчалаган техника керектелет? Чыгымын ким төлөйт? Мен өз чөнтөгүмдөн $30,000 акча сарптадым деген ал. ЖМК Эрдоган Путинге пара берүүгө аракет кылган. Туркиянын президенти Режеп Эрдоган орус лидери Владимир Путинге саясий пара берүүгө аракет кылды. Жумхаят гезити мамлекет башчысынын Туркияда жаңы атомдук электр станциялары куруу сунушун ушинтип сыпаттаган. Бул тууралуу Спутник Тажикстан жазды. Эрдоган муну акыркы шанс катары көрсөтүүгө аракет кылды, бирок иш жүзүндө бул саясий паракурлукту билдирет деп баса белгиледи. Жумхаят мындай кадамдын Туркияда биринчи кезекте Кытайга каршы атомдук станция кура турган өлкөлөргө каршы Орусиянын позициясын бекемдегенине көңүл бурууда. Басылманын авторунун айтымында, Сочидеги акыркы жолугушуунун алдында Путин Эрдоганды АКШ Сириядан кетиши керектигин моюнга алууга көндүргөн. Ошону менен бирге түрк лидери аскерлерин бул өлкөдө болушуна кызыктар экенин эске алуу керек. Жумхурият мындай жол менен Орусия менен Туркиянын орток байланыш түйүндөрүн издеп жатканын баса белгилейт. Эске салсак, Путин менен Эрдогандын жолугушуусу Сочиде 29 сентябрда болгон. Мамлекет башчылары Туркиядагы 2 атомдук электр станциясынын курулушуна Россия Федерациясынын ыктымалдуу катышуусун талкуулашты. Мен Путинден калган 2 АЭСти чогуу кура алабызбы деп сурадым. Ал мындай деди: бул теманын үстүндө иштейли, деди Эрдоган. Учурда Орусия Туркияга өлкөдөгү биринчи Аккую АЭСин курууга жардам берип жатат. Булак Назар Ньюс. АКШ Тажикстанга 20 аскердик жол тандабас берди. АКШ Тажикстандын коргоо министрлигине чек араны бекемдөөгө көмөктөшүү максатында 20 жол тандабас берди. АКШнын Дүйшөмбү шаарындагы элчилиги билдиргендей, жалпы баасы $1,3 миллион болгон жол тандабастар коргоо министрлигинин атайын багыттагы аскерлерине чек арадагы жетүүгө кыйын аймактарда иш алып барууга жардам берет. Жол тандабастарды салтанаттуу тапшыруу аземи 5-октябрда өттү. Ага АКШнын Тажикстандагы элчиси Джон Марк Помершайм жана Тажикстандын коргоо министринин техника жана камсыздандыруу боюнча орун басары генерал-майор Хусров Бобозо да катышты.
Мындай кайтарымсыз жардам Тажикстанга чек арасын коргоо үчүн көрсөтүлгөн колдоонун бир мисалы. Биз Тажикстанга чек ара коопсуздугу жаатында тыгыз кызматташып жатканына ыраазыбыз жана бирге жетишкендиктер менен сыймыктанабыз. Биз терроризм, баңгизатты, мыйзамсыз жүгүртүү жана ядердик куралды таркатууга каршы күрөшүүдө өнөктөш бойдон калабыз. Биз бирге иш алып барганда күчтүүбүз, деди АКШнын элчиси. 1992 жылдан бери АКШ Тажикстанга $330 миллион аскердик жардам көрсөткөн. Анын алкагында Тажикстандын күч структураларына жалпы баасы $10,5 миллион бааланган 358 транспорт каражаты берилген деп айтылат АКШнын элчилигинин маалыматында. Булак Назар Ньюс.